Sıganдар dünyadagi eng köp, birok özünün mamleketi jok kalk. 4 milyondan aşığın sıgan eli dünyanın 4 burçunda yaşayt. Afrikada, Avrupa ülkelerinde, Amerikada, jada kalsa Avstraliya ülkesinde da sıgandar bar. Biz barıp ele sıgan degende gipnoz kılıuçu köçülerde akça surap жүргөн ayal kişilerdi elestitebиz. Birok köçülerde tilemçilik kılgan erkek kişiler öte seyrek kezdeşet. Albatta bardık sıgandar ile tilemçi je bakşı emes, alardın arasında okmuştulardan başta futbolçu rejissörlerge çeyin bar. Birok sıgan eli özlerinin eng taң kalıştığı saltları, ırım-jırımdары menen köpçülüktü taң kaldırıp kelet. Assalamu aleykum dostlar, sizler menen Bek Şaymirov. Bugünkü çıgarılışta sıgan elinin saltları tuğralı kep kılabız. Misалы emne üçün ayal kişiler birinci kabattan biyikке kötörülbeyt. Je sıgandar başka ulutlarga, turmuşka emne sebepten çıkışpayt. Jada kalsa başka ülkedegi sıgandarga da kızlarını berişpeyt. Jana emne sebepten kaytış bolgan markum menen anın buyumdарын, jada kalsa unalarında koşo birge kömüşöt. Bundan sırtkarda bir gana sıgan elinde bar taң kalıştığı saltlar abdan köp. Bugünkü çıgarılışыбыз kızıktуу болот деген ойдобуз. Анықтан бұл видеоға bir like koyуңуздар, biz videomuzu başladık. Sıgan elinde ıplas деген түшүнүк бар. Бардык аялдардын денесинин астыңкы бөлүгү, кийими, жада калса астындагы жердагы булганган деп эсептелинет. Анын негизинде sıgan аялдарына үйдүн биринчи кабатынан өйдө көтөрүлүүгө тыюу салынган. Sıgan ayalдарынын жада калса белинен ылдый кийими башка бирөөгө да тийбеш керек. Эгерде башка бир эркекке анын юбкасы тийип кетсе же бут кийими тийип кетсе, ал эркектерде таза эмес болуп калат. Дал ошол себептен аялдар ар дайым эки кабаттан болгон юбка кийип жүрүшөт. Экинчи кабат юбканы кичине болсо да тазараак деп эсептешет. Эгерде sıgan аялдары үйдүн экинчи кабатына көтөрүлсө, бардык биринчи кабатты булганды деп эсептешет. Албетте мектеп окуучуларына бул жакшы мүмкүнчүлүк. Апаң тапшырма кыл деп жатса, экинчи кабатка көтөрүлүп кетсең, ал сенин артыңдан кирбейт. Бирок эң кызыгы достор, sıgan эли балдарын мектептерге да жөнөтүшпөйт. Качан гана бийлик жактан кысым болуп балдарды окууга жөнөт деп зордобосо, анда алар мектепке баруу зарыл эмес деп билишет. Анын ордуна балдарына тилемчилик кылууну үйрөтүшөт. Эмнеге эркек кишилер тилемчилик кылышпайт? Биз көчөлөрдө тилемчилик кылып же акча сурап жүргөн sıгандарды мани берип карай турган болсок, алардын көпчүлүгү же кээ бирки жерлерде баары эле аялдар же жаш балдар болот. Бирок эркек кишилерди өтө сейрек кездештиребиз. Чындыгында sıгандын эркектери эч нерсе кылбай, жумушта кылбай үйдө жатууга укуктары бар. Алар кааласа иштейт, каалабаса өмүр бою эч бир иш кылбай үйүндө эс алып жата берсе да болот. Үй бүлөнү, бала чаканы, жада калса күйөөсүнү да кошо багыш, иштеп акча табыш бир гана аял кишилердин мойнуна жүктөлгөн. Кандай жол менен болбосун, тилемчилик кылып болсо да же башка бирөөлөрдү гипноз кылып бакчылык кылса да аял кишилер өз күйөөсүнү, бала чакасыны багууга милдеттүү. Бирок ошол эле учурда аял киши үйүндө кожоюн боло албайт. Жада калса экинчи кабатка да чыга албайт. Дал ошол себептен көпчүлүк учурда көчөлөрдө sıгандардын эркектери эмес, аял кишилерини гана иштеп жүргөндүгүнү көрүүгө болот. Үй бүлө куруу. Sıгандар эрте үй бүлө кургандыгы менен айырмаланып келет. Кыздар 14-15 жашта турмушка чыгышат. Алардын түшүнүгү боюнча кыз бала чоңоюп, клуб кафелерге барып бузулуп кеткенге чейин аларды турмушка берип салышыбыз керек деп ойлошот. Чындыгында мындай бузулган кыздар турмушка чыгуусу абдан кыйын. А эгерде 19 жашка чыкса да турмушка чыга элек кыз болсо, аны жашы өтүп калды деп мындай кыздарга үйлөнүүнү эч ким каалабайт. Sıgan эли да кыргыздар сыяктуу тойго болушунча көп акча коротууну жакшы көрүшөт. Себеби элдер эмне дейт деген түшүнүк буларда да бар. Бул элде да той бир күндө эле бүтүп кетпейт. Кээде бир жумага чейин созулат. Эң эле таң калыштуусу, той учурунда эле тойго келген улгайган аялдар келинди атайын бир бөлмөгө алып кирип, кыздыгын текшеришип, бардык элге көргөзүп жарыя кылышат. Бул sıгандар үчүн эң маанилүү. Дагы бир кызыктуу факт, sıгандар өз кыздарыны башка улуттун элдерине турмушка беришпейт. Берсе да мындайлар өтө сейрек кездешет. Жада калса бир өлкөдө жашаган sıгандар башка өлкөнүн sıгандарына да өз кыздарына турмушка беришпейт. Sıgan элинин дагы бир өзгөчөлүгү, аялдары ар дайым чачтарын узун кылып өстүрүп жүрүшөт. Оба негизи аял кишинин чачы узун болуусу керек. Бул жакшы. Бирок sıгандарда бир гана каргышка калган же өз элинен куулган кыздардын аялдардын чачын гана кыркып салышат. Эгерде кыска чачтуу sıганды көрсөңүз, өз эли кошпой койгон аял экен деп туура түшүнүп койсоңуздар болот. Бир гана аялдар эмес, эркектери да өз элинен кууп чыгарышат. Эгерде эркек кишиге аял кишинин денесинин ылдый жагындагы кийими же бут кийими тийип кетсе да, мындай эркектерди булганган деп эсептешет.
жана аны качан тазаланганда келесиң деп өздөрүнүн коомунан чыгарып салышат. Албетте бул түгөлөргө тиешелүү эмес. Bizde Kırgızstanda el emne deyт деген түшүнүк күндөн күнгө азайып бара жатат жана көптөгөн кыргыздар салттарды аткарбай бекер эле ашыкча чыгаша же бул салты эч кимге пайдасы болбогондон кийин эл көрсүн үчүн эле кылгандан эмне пайда бар дегендер көбөйдү. Сыгандар элсиз жашай албайт. Эл эмне кылса ошол нерселерди сөзсүз аткарышы керек дешет. Ошол себептен сыгандар салттарды канчалык таң калыштуу болбосун түшүнүксүз болсо да аткарып келишет. Эгерде бир сыган элге кошулбай, бул кылганыңар туура эмес, кайдагы эле нерселерди чыгарып алып, салт кылып алганыңар болбойт дей турган болсо, мындай адамды элдер атайын жыйын өткөрүшүп топтолушуп сот өткөрүшөт. Эл сотунун эң оор жазасы бул жааматтан, коомдон чыгуу талабы. Чындыгында сыгандардын өздөрүнүн салтына бекем сактагандыгынын себептеринин бири дал ушул. Башкалардан айырмаланууну каалабаган, элде сөз болууну каалабаган сыгандар айласыздан көпчүлүк эл эмне кылса ошол нерсени аткарып келишет. Кыргыздар маркум узатып жатканда мал союп көп акча сарптагандыгы баарыбызга эле сыр эмес. Кээ бирлери патаны да тойдой кылып жиберишет. Бирок сыгандардын сөөк коюсуна салыштырмалуу кыргыздардыкы тыйын эле болуп калат. Булар маркумду көмгөндө ал менен кошо кымбат баалуу буюмдарды да кошо көмүшөт жана маркумду узатуу үчүн балдары жылдап иштеп акча топтошот. Булар кабырды үйлөрүндөй кооз кылып жасашат. Маркум тирүү кезинде эмнени жакшы көрсө, ошол буюмдарда бирге көмүшөт. Жана бул менен тим болбой, кабырдын сыртыны да кооз, кымбат баалуу мрамор таштары менен жасалгалышат. Алтын. Бул кымбат ташты ким эле жакшы көрбөсүн. Сыгандар Индиядан чыккандыктан Индиянын аялдары сыяктуу эле буларда алтынды топтогонду жакшы көрүшөт. Бирок эң кызыгы өзүнүн акчасына сатып алган алтынды эмес, бирөө белек кылган же дагы башка акысыз жол менен келген алтынды сыган аялдары абдан баалашат. Кедей жашоого шарты жок болуп туруп, бирок алтынды 1 килограммга чейин жеткен сыган аялдары да бар. Булар кийим алууга, үйлөрүнү оңдоого жана башка көптөгөн нерселерге кызыкпайт. Анын ордуна алтын топтоону жакшы көрүшөт. Мунун себеби да бар. Сыгандар көчмөн калк болуп жашап келишкен. Алар үйлөрүнү оңдоого да кызыгышкан эмес. Алардын бар байлыгы алтын. Жана алтынды кайсыл жака барсаң да жаныңда көтөрүп жүрүү оңой болгондугу үчүн алтын топтошкон. Бирок албетте бүгүнкү күндө көчүп жашаган сыгандардын саны абдан эле аз кездешет. Ошентсе да алтынды сактаганды сыгандар бүгүнкү күнгө чейин жакшы көрүп келишет. Демек достор, көчөдө тилемчилик кылып жүргөн сыган аялдарында сөзсүз үйлөрүндө алтындары болот. Бул эл алтынды эң сүйгөн элдердин бири. Бакчылык жана тилемчилик. Сыгандарда тилемчилик кылуу же бакчы болуу уят көрүнүш эмес. Кайрадан бул илгерки тарыхый салттарынын катарына кирет. Мисалы, бир завод фабрикада мээнет кылып иштегенге караганда тилемчилик кылуу сыган эли үчүн жогорураак турат. Буларда салттуу кесиптер бар. Салттуу кесиптер ар дайым бул эл үчүн баалуу болуп келген. Булардын катарына актер же ырчы болуу кирет. Ал колунан келбесе, бакчы болуп акча табууда салттуу кесиптердин бири. Фабрикаларга барып иштөөгө же башка журналист сыяктуу кесиптерге караганда тилемчилик кылуунун авторитети сыгандарда чоң. Журналист болуп иштегендер өз кесибини айтуунуда каалаша бербейт. Себеби бул сыгандар үчүн салттуу кесип эмес. Тилемчилик кылуу болсо аял кишилер үчүн тарыхый салттарынын бири. Дал ошол себептен сыгандар тилемчилик кылганды эч качан уят деп түшүнүшпөйт. Достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз сиздерге жакса, анда бул видеого бир лайк коюңуздар, Кыргызтоп каналына катталыңыздар жана бул видеонун ссылкасын WhatsApp'тагы досторуңузга жиберип бөлүшүп кетиңиздер. Эгерде сиздерге ушул сыяктуу видеолор жаккан болсо, биз ар дайым сиздер үчүн ушундай кызыктуу маалыматтарды топтоп чыгарууга аракет кыла беребиз. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.